бул көрсөтүүбүздө Ош облусунун Кара Суу районундагы Нариман айыл өкмөтүнө караштуу Күрөң Кол айылы анда жашаган калктын бүгүнкү турмуш жагдайы жаатында. Ошондой эле бул жылда республикалык бюджеттен сырткы инвестициядан 1 сомда каржы албай туруп 80 миллион сомдон ашык ички инвестицияны тартуу менен мамлекеттин дотациясынан чыгып жаткан Нариман айыл аймагы тууралуу кеп салмакчыбыз. 52 миңден ашык калк жашаган Нариман айыл аймагы Кара Суу районунда гана эмес, бүтүндөй Ош облусундагы эң чоң айыл өкмөттөрдүн бири. Айыл аймакта 12 айыл болсо, алар чачкын болуп, кээ бир айылдар тоо коюнда жайгашкан. Мындай айылдардын бири Папан жергесинен орун алган Күрөң Кол айылы. Бул айыл район борборунан 90, ал эми айыл өкмөт кеңсесинен 70 чакырым алыста жайгашкандыктан бул жерге район аким эмес, буга чейинки иштеген көпчүлүк айыл өкмөт башчылары да бир жылда бир басып келбей, чакан айыл тоодой көгүлөр менен жашап келген. Биз Нариман айыл өкмөтүнүн эң алыскы айылдарынын бири болуп эсептейбиз. Биз буга чейин биздин айылыбызга мисалы үчүн мурда мынчалык көңүл бурулган эмес. Биздин пешенебизге же быйылкы жыл ошол баягы жаңы айыл өкмөт келип калып, тынчтык мектеп. Ошол келгенден бери, быйыл жаздан бери биздин айыл өкмөткө келип, биздин айылыбызга өзү келип, өз көзү менен келип көрүп, силер райондогу эң алыскы айылдардын бирине экенсиңер. Силер мектебиңерди башкаларды көрдүк. Мектебиңер көрсө дүйшөнүн мектебинде эле контрабанда печкада от жагат экенсиңер. Мен ушул жактын баардыгын силерге мен колго алып, эме кылып беремдим эле, мына айткан сөздүн өтөсүнөн чыкты. Быйылкы жылы келип биздин айыл өкмөт ошол мектебибиздин чатырын алмаштырды, капремонт кылдырды үчүн. Анан кийин баягы контрабанда печкаларды жок кылып, паровой отопление кылды. Анан кийин көп иштерди аткарабыз деп айткан убадалардын баардыгын аткарды. Алла Таалам ушул бизге ушул жигитти ошол бир унутта калып калган айылды да бир эстеген, Алла Таала эстеген окшойт. Ушул жигит келгенден кийин биздин айыл мектебибиз баардыгы шарттуу жакшы болуп түзүлдү. 500гө чукул жерде жашаган бул чакан айылдын карманган туткан тиричилиги эле мал чарбасы. Көйгөйүбүз ушул таза суу, элге мындай багдаракка агын суу керек болуп калды. Керек бизгечи негизи. Анан өзүңүздөр баарын көрдүңүздөр, өлкөбүздүн чөйрөбүз тоолуу жер болгон үчүн көпчүлүк жерде жазда кыйналып калабыз. Жолдорубуздан сел кетип, дамба жок. Айыл жерлеринде көп көйгөйүбүз кыйла барып. Силердин каякта? Үлүш жерлерибиз Кызыл Менетте. Бу жерден 70 чакырым алыс бизге бөлүнгөн үлүшүбүз. Негизи биз ол жака барып иштеп, ошол үчтөн пайда көрүшкө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Жол кирабыз эле ошончо болуп атат. Заманыбызга жараша баардык нерселер кымбаттап, ол жака бирөөгө арендага бергенбиз. Ошол арендада иштеткен адамдар бизге көңүлдөн чыгарып берет. Жаңгачы 70 килограммдан 80 килограммдан буудай же жүгөр эксе жүгөрүсүн берет. Ошого биз кайыл болуп, ошого тапшырып иштетебиз. Онан башка өзүбүз барып иштеткенге бизде мүмкүнчүлүк жок. Мындан мурунку айыл өкмөттөрүбүз деле болгон. Мынчалык келип кабар алып, бизден толуу жерлерде болгон эмес да. Президентибиз элге айтып атпайбы, кайрылуу жасап атат, ошол айыл өкмөттөрүңөр кайрылып бирге иш кылайлы деп. Ошолордун сөзү боюнча ушундай экономикабызды өндүктүрүп өстүрүп берсе биз аябай кубанат элек. Эми муну келечек тагдыр көрсөтөт. Бүгүн эми ушу келип кетип ушу сууда суубузду жакшы кылып берсе. Мына мал чарбасын. Мал чарбасын эми пародалаштырыш керек. Асыл тугум. Асыл тугум кылбаса, сиз айткандай кашаки малдар, кичине бизге илгерки эле малдар өзгөргөнү жок. Ошол. Мал көбөйүп атат. Мал көбөйүп атат, эми майдараак болуп атат да. Жайыт тарайат. Жайыт ошо жайытыбыз тарайды. Ошол. Эми асыл тукум малга эл аракет кылып атабы? Жок эле мына мыяка кылабыз деп айырбашчыбыз жүгүрүп атат го. Жаздан пародалаштырабыз деп атат. Айырбашчы. Шу. Мына бүгүн ошол кыш кыроодо көмүр маселеси кандай? Көмүр ушу Папанга келет. Ошол жерден сатып алабыз. 8 сомдон алайдын көмүрүн алабыз. Берке бел алмады эткени 5,5-дан алабыз. Шу барып алып келебиз. Анан берге алып келип төккөн жок. Айыл тургундары айткандай, унутта калган бул тоо коюндагы алыскы айыл эли Нариман айыл өкмөтүнө жаңы жетекчинин келишине чексиз ыраазы. Анткени айылдагы жалгыз мектеп каралбай, илгерки дүйшөнүн мектебинин кейпин кие баштаган экен.
Бизде мурунку илгерки замандагыдай мына жерге чоюн печканы куруп, ошол печкага от жагат эле. Ар переменада кирип, качагарыбыз от жагып, от жаккандан кийин газ чыгып кетет элек, айнектерди ачат элек, эшиктерди ачат элек. Мына балдарыбыз чечинип, сонун болуп сабак өтүп атат. Чечинип сонун сабак өткөндө, чечинип өткөндө балдарга дагы жакшы. Былтыр ошо курткаларды кийет эле, терлейт эле, кайра эшикке чыгышат эле. Ол печкада бир температураны сактап тура албайт эле да. Өтө ысып кетет эле, чечинишет эле, кайра тердеп, балдар дагы тез грипп болот эле. Быйыл мына бир температура сонун. Балдарга окуганга аябай сонун шарт түзүп берди биздин айыл өкмөт башчыбыз. Рахмат ошол айыл өкмөт башчыбызга. Üstünün тамчы өтүп, кышкысын газ түтүнгө толгон бул мектептин бүгүнкү абалына окуучулары жетин албайт. Класс муздайт эле, суук болот эле, курткаларды кийип отурат элек, аябай жүдөйт элек ошондой сабак аткарганда, сабак жазганда. Азырчы? Азыр пароо коюп жакшы болуп калды, бардыгы сабактарыбыз жакшы окуп атабыз, сабакка катышуулар дагы жакшы болуп атат. Классыбыз бир температурада, суук эмес, ысык эмес, жакшы. Бардыгыбыз ушинтип ысык болуп атканда чечинип, ушундай ак көйнөкчөнө отурабыз. Мектепти капиталдуу оңдоптон өткөрүү үчүн айыл өкмөттүн өздүк бюджетинен 1,5 миллион сом каражат бөлүнсө, айыл калкы да четте калган эмес. Ушул айылыбыз чакан болгондуктан 2003-жылы мектепке балдар кыйналгандыктан ашар жолу менен курулган. Бир эле жылда курулуп, кайра сентябрь айында ишке берилген. Анан ошол жылдан бери биздин мектеп такыр каралган эмес. Анан айыл өкмөттөн да көңүл бурулган эмес эле. Анан быйылкы мына айыл өкмөтүбүз жаңы болуп калып, ошол келип эле мен ушул айыл өкмөткө да ыраазычылык билдирип кетейин. Анан келип эле мен айылдан баштайм деди да. Мен айылдан баштайм деп туруп эле чатырын айткан сөзүнө туруп, ошо чатырын алмаштырып берди мектептин. Анан ошол чоюн печкеле башта көмүр салат элек. Окуучулар өздөрү дагы кыйналып неме болгондуктан анан парой куруп берем деп, анан тендерге киргизип, ошо паройго кошулуп, мына дарбазасын дагы кошуп куруп берди. Анан ушул агайдын немеси менен биздин демөөрчүлөр дагы чыкты. Ушул агайга дагы рахмат, ошол демөөрчүлөр таап берип, 2-ден 3-төн класс бүтүрүп, биздин класс азыркы заманбап классына кошулуп, окуучуларыбыздан да маанайы жакшы. Башта мектеп багы ачыла бергенден газга деп мындай иренжип келишчү эле. Азыр жок, маанайлары дагы аябай жакшы. Мугалимдердин да маанайы жакшы. Күрөңкөл айылында бүгүн да чечүүнү курсталап кылган көйгөйлөр көп. Калкыбыз таза суу менен не болду? Камсыз болду. Эми биягы 150-170 калкыбыз калды. Бунун проектин үстүнөн иштеп атабыз. Таза суу боюнча. Кудай кааласа жаздан баштап бар жакты суу, таза сууну алып келебиз, элге мектепке алып келебиз. Бу жерди бак кылабыз деген ниетибиз бар. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Мына силерде негизги мал чарбасы экен да. Эми ушу малдын асыл тукумдуулугун көтөрүү боюнча бир проектлерди тартып, ушу жасалматтуу кууттарды алып келгенге аракеттер болуп атабы? Аракеттер болуп атат. Булардын үстүнөн иштеп атабыз. Бул жерде фермерибиз бар. Айылда да, өдөнкү айылда да бир фермерибиз бар. Ошолор менен байланышып, ошолордун үстүнөн иштеп атабыз. Кудай кааласа жаздан да киришебиз. Мурдагы айыл өкмөт башчылары бул алыскы айылга көңүл бөлбөсө, азыркы башчы байма-бай каттап, калк көйгөйүн чечип жатканы колдоого аларлык аракет эмеспи? Ушул жерди калкты жакшы болсун, жакшыртуу үчүн мал менен эле тура бербей, мына ошол келатканда өзүңүздөр көрдүңүздөр. Оң тарапта ушул жерлер турат. Жерлердин бардыгын тосуп, ошол жерлерге бак тиккиле деп атам да. Бак тиккиле сунуш кылайын, мен берейин деп атам айыл өкмөттөн. Ошол жерлер бекер жаткандан көрө бак кылып туруп, 1 гектардан 2 гектардан бөлүп жетишинче бөлүп берсем, ошол бактан өздөрүнүн 5 жыл мээнет кылса азыркы эми жаңы көчөттөр бар. Алдан карайбыз. 2-3 жылы бере турган, мөмө бере турган көчөттөр. Андай көчөттөрдү алып келип алып 1 гектарда мына эми соц тармактардан көрүп атасыздар абалар, мына телевидениеден көрүп атасыздар. Ошол менен эле байып атат да. Ошол нерсени Кудай кааласа биз ушул Күрөңкөлгө алып келип, ушул Күрөңкөлдө бул айтып атпайбы, бул жерде жашап туруп анан кийин көчүп кетип калат. Шаарды көздөп качпай, Кудай кааласа Күрөңкөлгө келип туруп жашай тургандай шарттарды түзөбүз буюрса.
Халкы да, жери да көп. Нариман айыл аймагы соңку жылдарда эли эң көп арыздануучу чырлуу айыл өкмөткө айланган. Буга чейинки тебетейде алмашкан айыл өкмөт башчылары жергиликтүү калктан чыккандыктан аларга нааразычылыктар көп эле. Дал ушундай жээк жаатка жол бербөө үчүн өлкөбүздө жүрүп жаткан кадрларды ротациялоонун негизинде мурда Өзгөн районунун Алтын булак айыл аймагын жетектеген Тынчтыкбек Садыков өткөн жылы бул айыл өкмөткө башчы болуп келген. Биздин Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы Тынчтыкбек Таштанбекович мына 1 жылга жакындап калды. Биздин Нариман айыл өкмөтүнө ротациянын негизинде келген. Ошого карабастан күн түн уктабастан башка нерселерди таштап, ошол Нариман айыл өкмөтүнүн демилгелерин көтөрүү максатында ушул тууну демөөрчүлөрдү өз ыктыяры менен табып, 500 000 өкмөтүнөн каражат кошуп, андан сырткары жашылдандыруу, жарыктандыруу негиздерин ушул өкмөт тарабынан болду. Негизинен жакшы ишler болду деп ойлойм. Демилгечилер канча карап? Демилгечилер 2 миллион үстүндө каражат жардам беришти. Эми мына биздин ушул туубуз, Кыргыз Республикасынын туусу, президентибиз өзү айткандай, Садыр Нуркожоевич, жаштарыбызга демилге, күч кубат бериш үчүн баягындай патриоттук сезимдерди ойготуу максатында ушул туубуз желбиреп турса деген ойдомун. Жалпак тил менен айтканда өтө ооматтуу жигит экен бул. Биздин айылда көп нерселер өзгөрүш болду. Бир гана бул туу эмес, мына ичкериде көрсөңөр баары жок асфальт болуп, жакшы жаркылдап, эл көчөлөрү, андан тышкары жаңы медпункт түшкөнү дагы башкача болду. Биздин айылдын күндөн күнгө өскөркүн көрсөтүп турат да. Бул айыл өкмөт менен элдин сүрөөнчүлөрдүн жардамы менен болуп атат да була? Ооба. Ага көп жардамы тийди. Элдин дагы өзүнүн салымы көбүрөөк мынабу айыл өкмөттүн немеси болду. Демөөрчүлөр болду. Кыскасы ушул туу бизге бир символ катары болуп калды, айылдын көркү болуп калды да. Бул жылда айыл өкмөттүн элдин сүрөөнчүлөрдүн жардамы менен айыл аймакта 10дон ашык социалдык объекттер курулса, анын бири Тажигабад айылындагы Заманбап ФАП жана дарыкана. Eski FAP'da жайгашкан элек, ол FAP'ımız авариялык акыбалда болуп, биз көп марта кайрылган элек. Кудай буйруп, мана шу эл ушундай FAP буйрду бизге. Шу элибизден чыккан ишкерлер бизге чырайлы кылып, мана FAP'ты бүткөрүп берди. Бардык шарттарыбыз бар. Элди Кудай буйрса чырайлы кылып тейлеп алып барабыз. Мурда талашка түшүп, чырдан улам таштан төгүүчү жайга айлана баштаган бул жайды айыл өкмөт сүрөөнчүлөрдү таап 8 миллион сомго курдуруп, айыл өкмөттүн балансасына алганы айылдыктар бүгүн абдан ыраазы. Мына көрүп турасыңар, азыр жаңы мурат кылдык. Мурун аклат башып, эч ким карабастан ояка тартып, буяка тартып, адамдар иштеп атат. Mana endi Xudoya ming qalla shukr, yaxshi ishga qo'l urdi. Shu bola mana bizga pap qurib berdi. Ekatash qilib, apteka qurib berdi. Bunda el foydalanib o'tadi. Murun o Narimanga boradilar bir ukol uchun. Qishloqqa boradilar bir ukol uchun. Hozir mana o'zi yugurib kelib yerdan ukol olib, darisini olib, o'zi foydalanib o'tamiz. Rahmat shularga. Ушундай эле жаңы ФАПтын курулушу Нурдар айылында да башталган. Бийлки 22 жыл бизге өтө баракалуу болуп келди. Мисалы мана азыр көрүп турасыздар, нерде ФАП башталды. Бул ФАПка биз айылдык кеңешчи депутаттары 4 миллион акча болду келе. Ошол ФАПты курганга. Но бирок бизге ошо Зафарбек деген бир ишкерибиз өзү чыгып идея көтөрүп берип, ошо ФАПты мен куруп берейин, өзүм жардам кылып деди эле, макул болдук. Андан кийин ошол балага тапшырдык. Мына ал бала уже бил эмелерди бетонду баштады манаки. Эми ошол ФАПке ажыратылган 4 миллион пулду азыр ошо Нурдар айылындагы Бабыр көчөсү, көчөлөргө асфальт бастык. Бир аябай өтө баракалуу жыл болду, почти 10 айылда асфальт бүттү. Айыл өкмөт демилгелеп, элдин сүрөөнчүлөрдүн бергелешкен аракети менен бул жылда канча ички инвестиция тартылды.
ички инвесторлор менен иштегенде айта кетсек, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, ички жолдордо мына башка айылдарда мисалга алсак эми районго 7-8 километр асфальт бөлүнүп атса, биз Нарман айыл өкмөтү өзүбүз эле ички жолдорго 8 километр асфальтты бастык. Асфальтты басууда мына 8 километрге биз Нарман айыл өкмөтүнүн 12,5 миллион айыл өкмөтүнүн эсебинен жумшасак, ал 13 миллион каражатты элибиз ошол кайсыл көчөгө асфальт бассак, ошол жердеги биздин демирчилер жардам берди да. Мунун дагы баардыгын ошол демирчилер менен сүйлөшүп, уюштуруу иштери, айыл башчылар, анан айылдык кеңештин депутаттары дагы бул жерде биргелешип иш алып барып, ынтымак менен Кудай буйрса мына 22-жылды жакшы жемиштүү аяктадык деп айта алабыз толук. Андан сырткары мына Нарман айыл өкмөтүндө белгилей кетсек, дотацияда 15% дотация да турчу элек, 15% дотация алчу элек мамлекеттен. Быйылкы жылы толук дотациядан чыгып, баягы көмүскөдөгү каражаттарды дагы, көмүскөдө турган баягы кичине неме дүкөнчөлөр, ошолордун баардыгын салыкта көзөмөлгө алышып, 2 миллион 45 миң 400 сомдук салыкты мына 10 айга азыр көп жыйнадык. Азыр мындан ары дагы бүгүнкү күнгө салыктан бардык түрлөрүнүн Нарман айыл өкмөтү толук чыкты. 125% аткардык. Салыкты мындайча айтканда ашыкча аткардык. Эми мынау жаңы жылга жыйынтык менен дагы кошумча салыктар бизге түшөт. Республикалык бюджеттен 1 сомда каржы албай туруп, айыл өкмөттүн өздүк бюджети сүрөөнчүлөрдүн элдин каржылоосу менен бул жылда 8 чакырым ички жолдорго асфальт төшөп, 9 социалдык объектилерди куруп, 80 миллион сомдон ашык жумуш жасап, мамлекеттин дотациясынан айыл өкмөттү чыгаруу оңой иш эмес. Бул да болсо өлкөбүздөгү жергиликтүү жана өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин ротациялоонун жемиши эмеспи?